11 каналында ауа райы менен таанышалыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы көзөмөлдөө айтып берем. Саламатсыздарбы? Атлантикалык жаан-чачындуу циклон бүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнөн орун алып, көпчүлүк аймактарга жаан алып келди. Ал эми абанын температурасы төмөн болгон аймактарда жаан карга айланып, жер бетин апак кар басты. Анда мындай климат эртең кандай өзгөрөт? Ага кененирээк токтолсок. Кытайдан баштайлы, этникалык кыргыздар жашаган Ак Суу шаарында бүгүн күн ачык болгону менен эртең аба ырайы кескин өзгөрөт. Бул жерде эртең абанын температурасы туруксуз болгондуктан кар аралаш жаан жаайт. Үрүмчүдө болсо бүгүн жааган жаан, кар эртең токтоп, күн ачылат. Бирок кайра эле кечинде асманды булуттар каптайт. Казакстанда да суук аба ырайы сакталат. Астананы эртең туман басып, түнкүсү -31 градуска, күндүзү -25 градуска суук болушу күтүлүүдө. Алматы шаарында болсо эртең да кар жаайт. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында аба ырайы жылуу болгондуктан кар ордуна жаан жаайт. Кар Нукус өрөөнүндө гана жаашы ыктымал. Түркмөнстандын Дашогус өрөөнүндө күндүзү жаан жаап, кечинде абанын температурасы төмөндөгөнүнө байланыштуу карга айланышы мүмкүн. Борбор калаасы Ашхабадда күн бүркөө болот. Тажикстанда да абанын температурасы орто ченемден жогору болуп, жаан жаашы күтүлөт. Душанбе шаарында, Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында да жаан нөшөрлөп жаайт. Кыргызстанда 19-20 ноябрда мезгил менен кар жаашы, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Автожолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү жүрүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Ушинтип Кыргызстан жана ага кошуна жайгашкан өлкөлөр боюнча кыш өкүм сүрдү. 11 каналынан кайрадан көрүшкөнчө.